балдары багылып ашка кала турган болуп, көчөгө бир нан сурап кете турган, тилемчилик кылып кете турган болсо, анда курулушта иштеш керек болот дагы. Иштеп атып туруп жан багыш бар да, иштеп атып туруп бала багыш бар, иштеп атып туруп өтө ысык болгон себептен ооруп калуу коркунучу, же оорусу болсо күчөп кетүү коркунучу, же оорусу болсо орозо кармаса оорунун сакаюусунун кеч калып кетүү коркунучу боло турган болсо, урматтуу бир тууган, анда орозону кармабай кийинчерээк кармап берет. Кээде өтө ысык күн болгон учурда дагы, мисалы үчүн былтыр Пакистан өлкөсүндө орозо кармабагыла кийин кармап бересиңер, анткени өтө ысык болуп турат деген эскертүү берилди. Мына ошондой дагы фатва чыгып калуу ыктымалы сөзсүз түрдө бар. Аябай ысык иш болуп атат, бул чөбөрүп атат, суу ичпесе жыгылып кала турган бол, давление дүкүлдөп 190га чыгып кетти. Эмне кылыш керек? Бирок ооруй элек пока. Ичкенге туура келет буга. Bir gün kaza tutup berет. Анткени бул ден соолугу үчүн, бирок ооруп калуу ыктымалы күчтүү. Сөзсүз ооруп туруп эмес, ден соолугу үчүн бирок ооруп кала турган шартка келип кала турган болсо, анда ушундай. Мисалы үчүн биздин Баткенде чек арада туруп атышат, игил келатат деп. Ысыкты солдаттар орозо. Муну бары кыйналып кеттим деп үчүрдү. Мисалы үчүн буга фатва берилди былтыр мурдагы жыл Пакистанда. 70 градус канча ысыганда Пакистанда муфтилер ачкыл өзүңө деп буйрук берди карапайым элдин бардыгына. Анткени көчөгө чыккандын бардыгы кондиционер жок болсо, булар ыстан жыгылып атышты, топтоп өлүп атышты. Эми бардык оозун ачып ала турган болсо, азыр ошончолук барганда эмес орозо кармабайт деп ойлойм мен. Биз айтабыз, жок, өлүп калыш, ооруп калыш коркунучу болсо, ачканга уруксат берилет. Өзүң алдап атсаң, өзүң алдайсың, кимди алдайсың аны менен? Өзүңө намаз окуп атканың, өзүң орозо кармаганың, өзүңө. Биз ошол эл ушинтип калбасын деп кыйындатып отуруп, динди кыйын көрсөтүп койдук да, ошону менен эмне болуп кетти? Адамдар качып кетти. Мисалы үчүн бетте менен бирөө чалат, телефондон эми үнүнөн кетте илимдүү эле көрүндү, чоң илимдүү. Аял киши айтат, жолук салынбай орозо кармаса орозо кабыл болбойт деп айтты мага дейт бирөө. Сен намаз окубайсың? Намаз окуп атам дейт. Бирок мен чоң иш иштейм дейт. Намаз окуган 2 ай болду дейт. Жолук салынып окуйм, анан жолук чечип коюп жүрөм, ага көнө элекпин, эл деле билбейт, дух жетпей атат дейт. Анан орозону баштайын десем, сен жолук салынбасаң орозоң өтпөйт деп атат. Ой, дырдай көп колуй болсоңдор орозоң өтө берет. Ал орозо болуш үчүн аврат жабыш шарт эмес. Эми ошону айткысы келбей атат да, адамдар ага жолук салдыргысы келип ошентип кыйнап атат да. Ал орозо кармабаганга өтүп калыптыр да, мен орозо болбойт экен деп. Жок, ал орозо жолук шарт эмес, бирок жолук парз. Аны салыныш керек. Бирок орозого байланбай деп, диндин болушун болгондой айтсаң, ошол бизге жетиштүү болуш керек да. Аны кыйнасаң кетип калат. Мисалы үчүн багымдат окуп турсам болобу, анан калганын окуй албай атам десе, окуй берди айта берем мен. Бирөөлөр мага капа чыгат, чубак ажы сен 5 малды 1 мал кылып кой. Мен 1 мал кылган жокмун. Мен ошо 1 малын окуп турсун, калганын дагы окуйт. Мисалы үчүн бир адам бир себептерден 1 малын окуду, калган окуй албай калды, уктап калды, башка болду, эсинен чыгып калды, бир нерсе болду. Окулган намаз кабыл болбой эч ким айтпайт да. Ар кандай себептерден улам. Ошентип отуруп 5 мал өтүп кеткендерди мен абдан эле көп көрдүм. Абдан эле көп көрдүм, элхамдулилlah. Орозо учурунда бир адам ооруп калса, же ал сапарда боло турган болсо, анда бул адамга орозо кармоо милдеттүү эмес. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَإِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Эгерде бирөө сапарда болуп калса, же оорулуу болуп калса, анда бул адамдарга орозо кармоо милдеттүү эмес, кийин жакшы болгондо же сапардан кайтып келгенде орозо кармайт. Ооруп калган дегендин тартиби 3. Биринчиси, бир адам ооруп турат, эгерде орозо кармаса, оорусу күчөп кетет. Бир адамдын оорусу бар, эгерде орозо кармаса, оорусу күчөп кетет. Мына ушул адам орозо кармоодон бошотулат, качан ден соолугу чың болгондо орозону кармап берет. Экинчи түрү оорулуу адам. Орозо кармаса оорусу күчөйбөйт, бирок оорусунун сакаюусу, айыгуусу кечеңдеп кетет. Айыкпай кечеңдеп кетет. Мына ушул адамдагы орозо кармоодон бошотулат. Үчүнчүсү ден соолугу чың, бирок орозо кармаса ооруп калуу коркунучу бар. Мисалы үчүн өтө оор иштеште же болбосо мороздо өтө ысык күндөрү болуп, орозо кармаса анда ысык өтүп кетип башка болуп, өтө коркунучтуу оору болуп калса, анда бул адамда орозо кармоодон урматтуу бир туугандарым иншаалла бошотулат.
Antkeni şariatımızda adamdı kıynaganга taptakır urmatlı bir tuğandarım ruhsat beribeyt. Demek oşol saparga çıkkan adamdarga oroza uçurunda, oroza karmaganda karmabay koysa bolot. Bular keyinçere karmap beret. Oşonda öyle oğurlu adamlar da kaçan jakşı olup ketse karmayt, egerde jakşı bolbosa karmap beribeyt. Üçüncüsü ayız görgön ayaldar da oroza karmaganga bolboyt. Menem el qatar karmap kutulup koya bereyin dese dağı günökör bolat. Oşon üçün ayaldar ayız görgöndö, nifas törөгөндөн kiyin gelgen kan oşonu görgön uçurda ayal kişiler oroza karmayt. Egerde karmasa bul adam günökör bolat. Oşon üçün oşol gündör karmalbayt. Andan kiyinkisi aş-şeyhul kabir vel acuzul kabira, jaşı öte ulgayıp kalgan adamlar. Oşonda ele orudan ümit kılınbagan, ayıgısı, sakayısı ümit kılınbagan, takır hayıkpayt, şul boydan arka dünyaya uzayt degen adamlar dağı oroza karmabayt. Bular oşol orozdan boşotulat. Birok bular karmabay kalgan her bir gün üçün oroza bitir ölçömünde sadakany kembagaldarga berip turat. Bul oroza bitir ölçömünde sadaka oşol gün sayın oşol 40 so'm tegeregindeki sadakany oşol jardılarga berip turat. Bul oşol janagı qarlılık sebepten oroza karmay albay kalgan atalar, qarlılık sebepten oroza karmay algan apalar, oşondo ele ayıgısı, sakayısı ümitsiz bolgan oğrular, bular oroza karmabayt. Birok bular her bir gününü oroza bitir ölçömünçe sadakany kedeken bagaldarga urmatlı bir tuğandarım berip turat. Oroza ayı urmatlı bir tuğandarım kasiyetli ay. Bul ayda Kur'an tüşkön ay. Oşol sebepten dağı bul ay kasiyetli. Kur'andın tuğulgan tüşkön ayı. Şahru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı şunday bir kesipet keremetli ay. Muna oşul ayda urmatlı bir tuğandarım Kur'an düşürülgöndeydi. Oşonduktan bul Kur'andın ayı. Kur'andın ayı bolgan sebepten dağ uşulay biz üçün emne urmatsıyga urmatlı bir tuğandarım tatıktı ay bolu septelet. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerinde femen şahede minkumu şahra felyasumhu. Sizlerden kimdir biröğüngö Ramazan ayına jetse, oşol aydı sanalı münötlerine dele güvölük öhtüp oşol aydı görse, oşol ayga jetse anda bul adam oroza karmasın. Bul adam oroza karmasın dep aytkan özünün ayeti var urmatlı bir tuğandarım. Çındığında orozo adamdın bir can dünyasını arılay turgan mesele. Alımlar aytışat, egerde bir adam deyt aşkazandın oğuzu jabılmayınca nafistin oğuzu açılbayt deyt da, bul degen söz adam kaçan açka bolgondo gana ruhtu bayit alat deyt. Adamdın ruhu bayit. Oşonduktan urmatlı bir tuğanım, adam açka olup açka bolu arkılı adam gerçeliktin barkın narkın, adam gerçeliktin bir dövlöttörün sesine mümkünçülük beriler eken dağı, adam özün mal katar emez, bir canavar katar emez, adam katar karay alat eken. Adamın yaşosu negiz maksat bul tamak jep, tamak içip, kursak toyguzup жүрүү emez, balki mal adamdın yaşosu için gerek bolgan faktorlardan biri gana katары kabuldanış gerek. Birok adamdın ömüründögi negizgi maksat tamak jeş gerek degen söz albatta bul toora emес eken. Adam kursak açmayınca dünyösü bayıbayt degen muna uşundan gelip çıgar eken. Ramazan ya Ramazan, Ramazan ya Ramazan, Ramazan ya Ramazan, Ramazan ya Ramazan. Ramazan ya hayra şuhur, fike المحبة بلا شرور.